саламатсыңарбы, кыргыз элим, кыргыз журтум. Мен ушул нерсеге кайрылбайын дегенмин, бирок кайрылууга туура келип атат. Себеби көрүп туруп, угуп туруп жүрөгүң ооруйт. Биз да ушинтип Россияда жүрөбүз, биз дагы элибизге, жерибизге баргыбыз келет. Ушул жашта бизге деле кызык эмес талаалап жүрүш. Азыр эми ушундай болсо мына элим, жерим дегендерди көрө албай бут тосуулар болуп атат. Адахан Мадымаровдай сагызгандай сайраган кана, сагызгандай сайратыш үчүн мектепте окуткан, билим беребиз деп даярдаган кана көркөм окуу деген бар. Программада мектепте окуганда ошолорду окутат. Кана ошолорду окубай, катыңарды, атыңарды жакшы жаза албай, дагы элден талашасыңар билимдүү, билимсиз. Адахан Мадымаровга теңелишиңер кыйын, теңелбегиле. Адахан Мадымаров көркөм адабият, сагызгандай сайраса, ошончолук мектепте окуп бүткөн. Мектепте класстан класска көчө албай, 1-класстан 2-класска 5 жыл окугандар аттанып атасыңар. Уят керек. Сагызгандай сайрайт деп Ташиев айтып атасың, сагызгандай сайрайт деп. Ташиев, мен сенин адамдык аброюңа келтирген жерим жок. Мен сага келтирейин деген оюм жок. Сагызгандай сайраш үчүн окуш керек. Мектепте окуш керек. Мектептен керек болсо 1-класстан окуш керек. Көркөм окуу, адабияттык окуу, жомок окуу дегендер бар. Ошолорду окуган эмессиңер. Ошон үчүн эмнеңче жүрөктү оорутасыңар, айланып кетейиндер. Адахан Мадымаровга эч кимиң жете албайсың. Менин башымды алып, калламды алып койсоңор да мен Адахан Мадымаров дейм. Мадымаровдай билимсиз, мына кече Оштогу жашоосу бир кыял, бир келин, эки баласы бар экен. Азирет Осмонов интервью алганда жашоосу бир алет. Ташиев неме деп Мадымаровду жамандап атасың. Уят. Өзүңдүн жашооң, эгерде Ташиев ошо Жапаров жакшы болгон болсо, жакшы сага заман түзүп берген болсо, жашооң сен ошондой болбойт эле. Ойлон, айланып кетен. Ойлоп сүйлөсөңөрдү, ойлоп сүйлөгүлө. Мадымаров бир кишиге акча берип, депутат болом деп бир кишиге неме берген эмес. Уктуңар беле, кыргыз элим. Бундун өзүнүн мээнети, өзүнүн ак эмгеги, ак билими менен кетип баратат. Кетип жүрөт. 10 жыл, 30 жылдан бери ак билим менен өткөн. Мен силерге айтайын деп атканым, ушул сөздү угуп, ушул мени угуп аткандар болсо, түшүнгүлө. Ар кимиң өзүңдүн эмгегиңди, өзүңдүн билим деңгээлиңди текшергиле. Анан интервью бергиле. Интервью бергенде дагы ойлоп, жугундукорлор жанагы Садыр Жапаровдун жугундукорлору Адахан Мадымаров эмне кылып койду эле. Былтыркы шайлоодо бир аял чыгып, Советтин Каракулжадан мен керек болсо мен сүйлөшкө акым бар. Эмне үчүн? Мен жети баланын энесимин. Ошо жети баланын энеси Батыр энени кылган Мадымаровдун чоң эмгеги бар. Аны билбейт, законду билбейсиңер, анан кийин сүйлөп талаша бересиңер. Мен ушуларга кайрылайын деп атам. Ушуларды этият болгула, коркутуу эмес, үркүтүү эмес, эл бар. Эл таразалап чечет. Элден айланай, эл мына Адахан Мадымаровдун өз эмгеги менен кетип атканына бүт эл ишенип атат. Бут тосуулар гана болуп атат. Садыр Жапаров, Ташиев, эгерде мен сөзүмдү угуп турсаңар, мына өткөн тарыхты ойлоңгулачы айланып кетет. Кайсы президент жыргап кетти? Бут тосуулар болду. Сооронбай олорду Адахан Мадымаров биринчи өткөн. Биринчи болмак болчу. Силер ошону мына жолса Баткенден эле, Баткендин ошол немесинде обком секретарында иштеген адамдар бут тосуулар кылып, немен Адахан Мадымаровдун процентин аз көрсөтүп койдуңар. Мейли, менин айтканым укпасаңар, бир гана Кудайга салдым, бир гана Кудайдан тиленем мен. Адахан Мадымаровдун эмгеги азбы, көппү, акыры акталыш керек. Мунун эмгеги аябай чоң. Мунун немеси эмгеги кылган иштери, мына көчөдө калганда, мына былтыркы көчөдөн калганда бир звонок менен бүт элди алып чыгып кетти. Буга да күбөсүңөр. Мына Баткендеги чек араны чечкенде бул тынчтык жолу менен чечти. Азыр да болсо тынчтык жолу менен чечет болчу. Бирок Адахан Мадымаровдун колунан азыр власть жок. Власты барлар bir gün Amerika, bir gün Anglia, bir gün Tursiya жүрөсүңөр.
власть же бербейсиңер, же бирөө иштейм десе бербейсиңер. Мен ушуга наразымын. Кимде ким угуп аткан болсо, мени көрүп аткан болсо, өзүңөрдүн башыңар менен, өзүңөрдүн ой толгоңор менен чечип мына шайлоону тынччылыкта, жакшылыкка ак шайлоо өткөзөлү деген гана ниеттемин.